Кыргызстандык болгонуңузга сыймыктанасызбы? Албетте сыймыктанабыз да. Эми мындайда адам баласы жаратылып атканда өзү тандай албайт. Андай нерсе жок. Сизде дагы, менде дагы каякка, мени Монакого же мени Италияга кыл дей албайбыз. Кыргызстанда туулдук. Алхамдулилlah, Кудайга шүгүр. Бүт жагы жакшы. Динибиз мощный, каада салтыбыз жакшы, табиятыбыз жакшы. Бир сөз менен айтканда 100%, 100%, 1000% өтө сыймыктанам, кубанычтуумун, ыраазымын Кудайым ушундай жерде мени жаратканына. Анда ошол Кыргызстандын болгонуна сыймыктанам дедиңиз. Ушу Кыргызстандын бир патриот уулу катары өзүңүздү эми тааныштырып кетсеңиз. Мен Икрам Юлдашев Акрамович 1988-жылы ошо Ош шаары, Ош облусуна караштуу Кара Суу районунун Датка айылында туулгам. 21-июнда. Дыйкандын үй бүлөсүндө Ташиев агабыз экөөбүз үй бүлөбүз окшош эле. Мен ата энем деле дыйкан. Апам садикте преподавательница болгон, кыргыз тилинен сабак берген. Менден кийин эки иним, бир карындашым бар, алар деле уже үй бүлөлүү, үйлүү жайлуу болуп кетти. Мен ушу ата энемди карап, азыр деле ушу Датка айылында жашайм. Мурда Шарк болчу, азыр жакында өзгөрдү, Датка болуп. Датка айыл аймагы. Азыр эми ошондо жаштайыңыздан эле ушундай тамашага жакын белеңиз же кийин ачылдыбы? Мен мектеп учурда баягы баян жазат элек го. Дил баян. Дил баяны. Ким болосун десе актер болом деп жазчу экенмин. Бирок анан шарттар неме болуп, мектепте баягындай манас айтуудан немелерге катышат элек, тил майрамында сентябрда. Анан мектеп ичинде майрамдар болот эле го. Жаңы жыл, Нооруз, мугалимдер күнү, ушундай нерселерде фонограмма ырдайт элек, ушундай чыгып интермедиялар кылат элек. Анан кийин университет башталды. Университет мезгилинде анан теология окууга кирдим. Өзүм медик болом деп 9-класстан кийин кичине ой өзгөрдү эле. Медицинанын немеси көп экен, контрагычы. Анан үй бүлө дыйкан кыйнабайын дедим да, теологияга балым жетип калды эле, теология тапшырып, теологияда окуп, теологияны бүткөм. Ошо Ош мамлекеттик университетинин теология факультетинде факультеттер аралык квең таймашка катышып атып, шайыр тапкычтар клубуна. Анан Ноонейм көзүнө илинип, ушу Ноонейм командасына кошулуп, идеалчы Ноонейм менен чогуу кеттик. Азыркы күндө Кудайга шүгүр тамадабыз, шоуменбиз, актербиз, сценаристпиз. Иш кылса, шоу тармагында колубуздан келген аракетти кылып атабыз. Ушул тармакка багыттап кеттиңиз, э? Анан ушул негизи Кара Сууда көп улуттун өкүлдөрү жашайт. Сиз кайсы тилдүү мектепте билим алдыңыз? Сурайын дегеним, мына кыргыз тилин кандай үйрөнүп алдыңыз? Мен өзбек тилдүү мектепте билим алганмын. Апам уйгур, атам өзбек. Кичине канда уйгурубуз бар, бирок өзбек бизге урак. Анан биз 5-6 класска чейин такыр кыргыз тилин билген эмесмин. Анан 5-класстан мени көзүм зрениям түшкөнүн апам байкап калат. Зрение көчө Шоты Икрам көзүн мындай кысып неме кылып атат деп, анан мо детский областной больницага, леченияга жата баштайм. 1 жылда 2 жол жатам 10 күндөн. Ошондо мен кыргыз улуту бар экенин ошо больницада билдим. Больницада кыргыз улуту бар экендигини мына башкача сүйлөшөт да балдар. Анан ошолор менен достошуп кыргыз тилин үйрөнө баштадым. Немеден үйрөнгөм? Больницада үйрөнгөм кыргыз тилинчи. Үйрөнүп анан бизге 7-класстан, ал мезгилде билим берүү системасы башкача эле го. 7-класстан башка тилдер кирет эле да. Орус тили, чтение, кыргыз тили, адабияты болуп, чет тили болуп, 6-класстан кирчү да. 5-класска жок эле да. Азыр эми каалаган жакка, каалагандай окута турган болуп калды, жакшы болуп калды өнүгүп. Анан кыргыз тилин мугалим, сен кыргызчаны жакшы билет экенсиң деп, анан мени Манаска даярдайчу эле. Мындан жатта Манас айтасың тил майрамында. Ошо эжекелердин салымы көп болгон, Чынара деген эжеке. Фуркат жакта жашайт, азыр деле иштейт. Көрүп аткан болсо сизге чоң рахмат эжеке. Ошо Чынара эжекенин салымы көп болгон, кыргызча үйлөнүшүмдө мени ыңгайларды үйрөткөн. Мындай Манас айтып атканда созулма о бар, бизде созулма у бар. Эми тамагы тайын элекчин да, просто Манаста ушинтип үйрөтүп, анан диктант жаза баштап, уже немелерим келишип, 9-класста уже мен кыргыз тилинен экзаменден автоматтык баа алган баламын. Сиз анда Манас айтып жүргөн бала турбайсызбы? Азыр деле айтасызбы Манас? Азыр деле эстеп калгандарым бар, бирок Ош облусу боюнча 2-нчи орунду эле берип коюшту да бизге. Эми ачык ушул жерде айтып алайын. Бир орус кызы келет эле, бир немеден Нариманбы, бир немеден Навай мектептен. Ал кыз мындай темп менен айтпайт эле да, жөн эле мындай Манас болуптур. Биз мындай
эжеке үйрөтөт эле да мындай секин келип тездейсиң депчи. Ошентип айтып берилип атсаган булар эркек балдар эми деп экинчи орунду берип ошо кыз эле бирди алып кетип калат эле да. Яман нерв болот элем менчи. Бир да жол бирди берген эмес. Өзүңдү айтып бербейсизби азыр? Өзүмдү айтып берейин, кичине Манаска ат коюу деген жери бар. Ушуну мен 8-класста жаттагам. Кут кылган болсо Кудайым, Кудайдан жашын сурайм, бай жакып бала алыптыр, этегине салыптыр, элүү дилде кызыл пул колуна кармап салыптыр, ат коюңар деп айтып, аксакал жакын кеп айтып, көптүн келди кашынан, ат асмандан дечи эле, жакшы ат коюп экен деп көзүн салып, бай жакып аяк менен башына олтурган эле деди деп ушинтип айтат элек да. Азыр ушу калган жерлери эсимде калган. Эми 8-класста жаттагам да. Бирок жакшы айтат экенсиз. Сизге бир яман айтчу элек бизче. Бирок мындай үч парак жаттап, тумбай мындай берилип, артыбызда эки бала дум немени уруп турат эле баягындай чоң неменичи, улуттук аспап. Немелерди кийип алып, кадимки деле эзет элекпиз. Кызым деле Манас айтат, ошо Чынар эжеке икрамдуу кыз экен деп азыр кеч жакында угуп калдым. Манас айтырат экен, ушу немелерге, кара сууларга, олимпиадаларга түшөт экен. Кыргыз тилинен жакшы кызым. Балдарым эми 3-класс болду. Эми плюс тилде эми үйрөнө башташат. Экинчи урум Турцияда туулган, ага араң эле аны эне тилин зорго үйрөттүк, Турциядан чыгарып. Кичинекей балам 1-класс бийлем. Түркияда жашап келдиңизби? Түркияда биз 2000 жылы эсимде жок, кыскасы общий эсептегенде 4 жылдай семейный жашаганбыз ушул жакта. Бир уулум ушакта туулган. Бирок ошол чет мамлекетте жүргөндө мекендин кадырын дагы да сезет экенсиз. Ошондо пост койгонмун го мен, ош мен сени 40 лондонго алмаштырбайм деп. Өтө сезесиз. Кандай сезим болду? Сагындыңызбы? Мындай да биздин мамлекетте, биз ошубузда өнерге чыгып кичине бир нерсе окуп калсаңыз бирөө келип, тур эмне болду? Курсаң качтыбы, же акчаң жокпу, эмне болду деген мындай мээримдүүлүк, мындай кайдыгер карабаган жакшы нерселер көп да биз ошубузда. Ал жакта да андай тема жок да. Ач каласың, өлүп кетесиң, эмне болосуң, сен менен бирөөнүн иши жок. Бизде зор да эже, бизде вообще класс да. Мен бирөө айткан мага, Кыргызстан канча илиңер дегенде, ал мезгилде 6 миллион болчу. 6 миллионбуз. Жер аянтыңар канча? 198 000 метр квадрат. То бар. Бизде суу любой арыктан, сайдан, шаардын ичине чыгып кетип аткан арыкка ушундай жатып эле сууну ичсең эч зыяны жок, немеси жок. Таптаза десем, анда силер камбагал болбошуңар керек да. Биз Кыргызстанды камбагал деп укканбыз дейт да. Эми кээ бирөөлөр барып биз ушундай начарбыз, ошого иштеген кегенбиз деп баягы ар ким ар кандай таанытып коет экен да, эл мамлекетти сыртка чыккандачы. Мен айттым, жок, бизде нормально, алтын кен бар, бүт баары бар, мал кой. Силерде эт паланча сом экен, бизде эт сен барсаң мен путуң астына кой соям. Кыргыздарда ушундай салты бар, сырттан конок келсе, кудасы келсе, койду чымчык сойгондой соет. А силер буякта тоокто ойлонуп соет экенсиңер деп, аларды кайра үстүнөн мен күлчүмүн. Өзүбүздү бийик коюп. Сиз деле үйүңүзгө конок келсе кой соет экенсиз анда, Кой соебуз, койго татыктуу конок келсе кой соебуз. Кой сою көбүнчө эми коногон койго татыктуу болуш керек да. Бирок учага дук жетпесе керек, учак кымбат экен го, жылкы. Сиз ошо кыргыздар менен аралашып жүрүп, кайсы салтын, кайсы мүнөзүн кыргыз элин баалайсыз? Кайсыл регионда кандай неме, бүт немени жакшы баалайм. Сразу наново истегизет го, билесизби? Кимисини бирөөсүнүн үйүнө барып калсам, башка бир иш кылып аткан болсо дагы, бурчтан келип алып туруп, бир жерден сарма менен боорсок табып чыгат деген, наново дейп кет. Биз мындай эле, азыр мындай по пути өтүп кетти, азыр мындай кирип чыгат, жок, наново. Ошо наново деген салт аябай жакшы, зор салт. Анан кийин тойлордогу салттар көп, баягы чигип коет, кыз убатты дачы, сарпайда балага кыстармай, кызга кыстармай, анан аны жеңелери терип алат го, вызт этип. Эми конечно, жеңелер ошончо кызмат кылгандан кийин ошол жерде 3-4 миң иштеш керек да. Көп баардыгы салт эле мындай динге терс келбеген салттар көп да, баары жакшы салт. Сиз азыр ушул тама-шоуда гана эмес, ушул кино жаатында да элге таанылып келатасыз. Азыр канча киного тартылгансыз, кандай ролдорду жараттыңыз? Азыр бир 5-6 киного тартылдым. Адан бирөөсү эле главный роль. Главный ролдо Чала Молдонун ролун ойногом. Андай деле көп. Чала Молдо Динбузар дейт го. Ошондой. Калган беркиде Өзбек улутунун ролун ойногом, немеде. Бейиш апалардын путунасына бейиш деген, ошондо. Анан мен жеке ролдо терс каарманды ойногум келет көбүрөөк. Аны башка интервьюларда эле айткам. Биз өзүбүз Кадыр Жарматов экөөбүздүн продакшныбыз бар, KG Production деп. Ал жактан 2024-25 эки кино тарттык. Биринчиси Фанатка киносу болду, экинчиси Кара Дуга киносу болду. Эми 2026 мартка дагы бир кинобуз чыгат буюрса.
А негизи актер болгон оорураак бекен же кудул болгонбу? Кайсыңыз сизге? Мага сахна жагат. Сахнада сагынып атам азыр деле. Ошол жерде бир 300 адам топтоп берсеңиз, маза кылып күлдүрсөм. Кинодо деле жакшы, бирок кинонун түшүгү концерттикинен аябай оор экен. Оор экен. Кинодо ойноп кое бересиз, оңой. Кино тарткан кыйын. Сахнага чыгып ойногон экөөсүнөн да оңой. Мен үчүн эми ар ким ар кандай көз карашы бардыр. Мен өзүм оюм ушундай. Демек сиз ошол элди күлдүргөндөн рахат алат экенсиз. Рахат алам, кайф алам. Жанагы көп ичкен адам кайра ичкиси келе берет, карат кумар болуп. Мен ушундай сахнада ойногум келе берет. Анда бизди азыр могу чыгармачылык топту бир мындай. Жок, мен 3 адамды күлдүрө албайм, мага бир 300дөй болуп келгиле. Күлдүрүп көрбөйсүз. Мага бир көп болуп келгиле. Аз адамды күлдүрө албайсызбы? Бирок кээде сизге көчөдө же бир тойдобу икрам күлдүрүп койчу деп кайрылгандар болобу? Ооба, мифтен эле сурап калса, ал мезгилде неме болуп каласыз да, башкача да болуп. Таппай каласыз. Таппай каласыз. Сразу эле күлдүрүп койчу десе, мына секин ачылып кетет да адам. Сахнага чыкканда андай даярдык менен чыгасыздар да, же кээде кокусунан да болуп кетеби? Башында даярдык менен чыкчу элек. Кийин өзүңүз айткандай ушундай кокустан импровизация деп коет. Сразу эле колдон келишинче. Азыр эми кичине даярданып алыш керек баары бир элге кичине даярданып чыкпасаң болбойт. Соронбайке айткандай, даярданып келбейсиңби дейт го, ушундай даярданып келиш керек. Ал кинодо дагы көптөгөн дагы бир пландарыңыз, максаттарыңыз барбы? Алдыдагы максаттарыңызды айтып кетсеңиз? Алдыдагы максатыбыз bundan ары Кадыр Жарматов экөөбүз кино багытына басым жасайбыз көбүрөөк. Кадыр режиссер тармагына, мен актер тармагына, сценарий тармагына чогуу кино жазабыз, кино тартабыз, ойнойбуз, тойлордон алыстаганга аракет кылып көрөбүз. Şu кино тармагы концерт. Бирок концерт да беришибиз керек. Мен концерт бергенди сагындым. Кадыр Жарматовду, Мурат Жалиевди, Йоманын, Динканын көрүп аткан адамдар Инстаграмдан көрсөңүздөр, Икрам ака айтты, тезирээк бошогула, концерт беришиңер керек экен деп жазып чыккылачы, пожалуйста. Неге команда чогулушу кыйын болобу? Чогулуш кыйын болуп атат. Азыр ар ким тармак ар жак Динка актриса болуп кетти. Мурат Жалиев немеси менен Йома жакында Дөпараз деген кино тартып ал жак менен. Эми могу сентябрдан кийин кичине бошоп калышса, бир концерт беришибиз керек болуп атат. Же нонем болгондо мына 10 жылдан өтүп кетти, 12-13 жыл болуп атат. Эми эл деле сагынса керек. Бир мындай баарыбыз топтолуп, ошо эски лицолор бир концерт берсек, сонун болмок да. Кайра ошо барыңыздар чогулуп көргүсү келет, биз дагы сахнадан күтөбүз. Анан ошол негизи тамашоодо жигиттер бардыгы кино тармагын ыктап кетти, баары эле. Көпчүлүк кино тармагы. Кыргызстандагы башка жашаган өкүлдөр дагы маданият тармагынан, спорт тармагынан, башка жагынан газыны баса бериш керек, аракет кыла бериш керек. Эми болот, кичине сыноолор болот, болбойт эмес, ооба. Сыноолор болот. Эми ошо бир эле сыноого, жеңил сыноого эле шап сынып калбай, до конца аракет кыла берсе, баары бир Кудайым аракетке жараша берекет берет да, туп кылып сени чыгарып коет. Кандай улут болбо, чыгарып коет. Мисалы үчүн Ямал деген футболист билесиз. О африкалык, кара түстүүлөрдөн. Ошо ата-энеси Испанияга көчүп келген, Испанияда ойноп, азыр Испания сборной Испанияда и Барселонада ойнойт. Ошол улуты испан эмес. Ушундай сыяктуу да. Биз ошол жерде туулдук, ошол жерде өстүк, аракет кыла берсек, кичине сыноолорго сынып калып, мындай кылды, андай кылды деп сразу мамлекетти жаман көрбөш керек. Эч бир жаран мамлекетти жаман көрбөш керек. Бийликти жаман көрүшү мүмкүн. Бийлик бул мамлекет деген эмес. Неге десеңиз, бир бийлик келет, жакшы мыйзамдарды чыгарып, чоотки элге кызмат кылып, мощный кылат, эл жакшы көрөт. Азыркындай. Дагы бир бийлик келет, элден жет, башка жет, Кыргызстан мындай өп кетти. Жок, Кыргызстан андай өп кеткен жок. Ошо жаман бийликке келген адамдар Кыргызстан ошондой кылып жүрдү. Кыргызстан ошо ойдон турат. Мен ошо нерсени элге айтып кетет элем. Мамлекет сүйүш керек. Бийликке келген адамдардын немесине карап, мамлекетти сүйүп же сүйбөй калбаш керек да. Ошо эски сүйүүсү бойдон кала бериш керек деп ойлойм. Эми сиздер сахнанын адамысыздар, сиздерди көп адамдар угат, ошон үчүн ошол сахналарда деле кудулдар ушул мекенчилдик, мекенди сүйүү боюнча көп темаларды көтөрүш керек деп ойлойсузбу? Албетте ар бир немебиздин аркасында мамлекетке болгон сүйүү же мамлекетке болгон бир ишеним, бир мамлекетке болгон мен Кыргызстан мага садыктардын бир шуткасы ошо жагат эле мага. Кыргызстан мага эмне кылып берди эмес, мен Кыргызстанга эмне кылып бердим деп ойлон. Биринчи сен эмне кылдың Кыргызстанга? Анан Кыргызстан сага эмне кылып берсин деген сөздөр бар эле, ушундай маанилүү сөздөр бар эле. Ушундай сыяктуу эми мына сырттан азыр көпчүлүк келе баштады ошко,
stüdentler, başkalar. Mamlaket suyu bir gana bayakınday prezidentlikке je deputatlıkka аттанган элдин көзүнө чыгып креслого отурганда эмес, ушу үй бүлөдөн патриоттук, ушу көчөдөн өзүнүн айылынан эле патриоттукту көргөзсө болот да. Именно ошол жака чыгып, ошол жака чыккандан кийин мен кылам дебей, биринчи ошо үй бүлөңдөн кылып көр. Үй бүлөңдөн кийин секин көчөңө чык, айылыңа чык, туурабы? Мына азыр 10 жерде бир мусор жаса алып бул немеге таштап койсоң, ошодогу мамлекет сүйгөнүңө кирет да. Именно телевизорго чыкканда эле бир нерселерди кылбай, бул жүрөктө болсочу, тилде эмес жүрөктө болуш керек деп ойлойм. Ушундай сөздөрүңүздү кээде мындай өзүңүздөн кийинки инилериңизге, жаштарга айтасызбы? Айтам. Публикага ойнобогула дейм, кандай болсоңор ошондой көрүнгүлө, кандай көрүнгөн болсоңор ошондой болгула деп көпчүлүгүнө айтам. Мен кыргызстандыкмын деген сөз сиз үчүн эмне маанини билдирет? Мен кыргызстандыкмын деген. Мен кыргызстандыкмын деген сөздүн мааниси, мен ушу Кыргызстандын жаранымын. Мен ушу Кыргызстанга кызмат кылууга, Кыргызстандын өнүгүп өсүшүнө, кыргызстандыктарга дагы жакшылык кылсаң, Кыргызстанга жакшылык кылгандай болосуң да. Ушу колдон келгенче, ушу Кыргызстаныбыздын бир сыртка барганда дагы мен кыргызстандыкмын деп туруп таанышкандан кийин, сени көргөндөн кийин жанагылар могу кыргызстандыктар мындай деп ойлойт да. Ушул жерде чисто мына Кыргызстанды болгонуңду ушул жерде көрсөтүшүң керек да. Бул жерде сени көргөндөн кийин Кыргызстандыктар мындай экен деп 7 миллион адамды ал ушундай көрүп алат. Ошон үчүн адеп менен, кичине иман менен жакшы карап көрсөтүшүбүз керек. Анан Кыргызстандагы башка улуттарга мен айтарым, колдон келгенче аракет кыла бергиле. Сыноо болот эмес, болбойт эмес, сыноо болот. Спорт тармагынан, маданият тармагынан, билим, илим тармагынан ушу Кыргызстанды желегини жогору көтөрө берели. Ошо Средний Азияда эле калды өзүчү ушундай нерселер. Мисалы үчүн Италияда же Францияда бир спортсмендин же бир неменин маданият өкүлүнүн улуту мындай деген тема жок. Бул итальянец, бул испанец, бул германец, бул англичанин деген нерсе бар. Ошол нерсе бизге ham келсин, эски нерселерди тыштап жоготолу, унуталы, иманды бекем кылалы.